Сизге сонун вариант, мына Фабрик компаниясы сонун вариантты даярдап койду. Каша жана суптарды даяр кылып жасап койду. Ошол мөмө-жемиштерден атайын талкалап, кургатып, мына пакетке салып берип атат. Демек сиз ошону күндө жасап отурбай, даяр сууга аралаштырып алып жесеңиз болот экен. 3-5 мүнөттө даяр болот. Кымбат эмес. Коктейлдер каласаңыз кашалар, каласаңыз суп, каласаңыз кисель жана башкалар варианттар да бар. Чыгып турат каталогдо улам чыгпай калат, бирок чыгып калса жесеңиз да болот экен. Коктейлдерди, суп, кашаларды. Эми бул эмне үчүн сизге ушул Фабриктин тамак ашы өтө ыңгайлуу болот экен сүйлөшкөдө эле. Өзгөчө сиз тамак ашты күндө тез жасай албасаңыз, калория аз берүүчү тамакты мен жасагандан кыйналам. Кафелерге барсам көбүнчө калория аз берүүчү тамактар аз десеңиз, мына ушул вариант экен. Анан 4-5 маал жеш үчүн мен ошончо тамакты каяктан табам? Ошончо маал мен кашы эмеге столовойго жүрүп барыр, убактым кетип калбайт деген ой келиши мүмкүн. Же үйдө болсоңуз жасай берип жүдөйм деп. Демек, тез 3-5 мүнөттө даяр болот экен бул. Мунун плюс жагы ушул экен. Жана жасоо аябай оңой экен. Экинчи жакшы жагы бул кымбат эмес экен, 45 сомдон 70 сомго чейин экен. Каша суптар көбүнчө 45, 46, 55, 56, 60 сом максимум болот экен. Ал эми могу коктейлдер болсо 70 сом кылдырат экен. Өтө аз калория берет экен. Мына каша жана суптар болгону 86. 100 грамм эмес, бир порциясы 86 калория берет экен. Ал эми эсиңизде болсо, мына борщтун өзү эле 150 калория берип атат эле, манты 200, лагман 240 берип атат эле. Салыштырмалуу бир лагмандын калориясын, бир порция лагмандын калориясын алыш үчүн сиз мындан жок дегенде 3 порцияны жешиңиз керек болот экен. 3 порцияны сиз жей албайсыз, бир порцияга нормалдуу тоет экенсиз. Эми сизде запаста дагы калория калып калат, андыктан сиз 4-5 маал оңой жей алат экенсиз, алма жана башкалар жеп. 150 калория мына коктейлдер, булар эгерде сиз сладкаяшка болсоңуз, сонун ичимдиктер ичиңиз келсе, 150 калория берчү мына коктейлдер бар экен. Алардагы ада дагы кебек көп, клетчатка көп, сизди ток кармайт экен. Кашаларда, суптарда дагы кебек, клетчатка көп экен. Клетчатка көп, мына айтып кеттик. Демек, бул мына өзгөчө лёндон жасалган кашаларда, мына льняная деп атат, ушул кашаларда сөзсүз түрдө клетчатка кебек көп болот экен. Жана бул өтө ден соолукка пайдалуу экен. Бул каша жана суптарда омега 3, омега 6, омега 9 деген курам бар экен. Бул ден соолукка өтө пайдалуу. Ишенбесеңиз интернетке кирип окуп чыксаңыз болот. Бул боюнча бул башка да пайдалуу, мээн иштөөсүнө, эске тутуусуна, жүрөктүн иштөөсүнө, сөөктүн жакшы иштөөсүнө. Дегеле омега 3, омега 6, омега 9 адамга эң керектүү курамдардын бири. Муну биз күндө жеп турушубуз керек, бирок биз аны күндө жей албайбыз. Бизде көпчүлүк тамак ашта ал жок. Бул мисалы үчүн балыкта болот. Ошондой эле зыгырдын майында болот экен. Мына зыгырдын майын биз жеп алганбыз, ак май жана башка жеп калдык. Ошол боюнча атайын зыгырдын майын бутылкага салып сатып аткан компаниялар бар. Ушунун да алып жесеңиз болот. Болгону сиз арыктайм десеңиз, ал сизге туура келбей калат. Анткени сиз билесиз, майда өтө көп калория болот. Ал компаниялар мына майды салатка кошуп алып жейди. Биз арыктоо темасында андай кылбаңыз деп айтабыз. Мына сизге орто баланс, мына ден соолукка да пайда алып келчү нерсе жеп атасыз. Омега 3, омега 6, омега 9 ден соолук. Бул анан жашарууга да өтө чоң жардам тиет. Муну бетине шугап алып мен жашардым дегендер да бар. Муну сиз каша түрүндө жесеңиз, бетиңизге шубаштын кереги жок. Эми бетке шеген шугаган мен туура эмес билбейм, косметологдордон аны сураш керек. Менимче ал туура эмес болот, анткени сиздин бетиңиз майды бетке шугаганга ырасталган эмес. Эми мына көрүп атасыз, омега 3, омега 6, омега 9 курамында бар, бирок семиртпейт деп атабыз. Ал эми сиз майдын ушул зыгырдын майын 100 грамм иччү болсоңуз, ал жок дегенде 900 калория берет, 100 граммы. 900 калория бул эмне экенин түшүнүп калдыңыз ошойда. Өтө көп калория берет. 10 грамм ичип кой десе, демек бул 70 калория. 70 калорияга сиз башка нерсе жеп алсаңыз болот. Андыктан арыктоо темасында ал майдан көрү сиз мына ушул кашалар жесеңиз, сиз ошол нерсени да аласыз. Анан кийинки мунун плюсу, чоң плюсу глютен жок. Көпчүлүк тез жасалчу кашаларда, көпчүлүк тез жасалчу лапшаларда глютен болот. Жана көптөгөн телевизордо реклама кылатына, жарыяларда реклама кылатат. Галина Бланка деп тамак ашка кошсо, бул тамактын даамын сонун кылып коет. Тамактын даамын чыгарчу, усилители вкуса деп коет. Бирок бул ден соолукка аябай зыян деп эсептелинет. Муну көп кошкон учурда бул запрещенный продукт болуп эсептелинет да. Бирок ошол сиз жакшы көрүп, биздин балдар жакшы көрүп жеп аткан роллтондо ошол глютен көп болот. Ал глютен аппетитти көбөйтөт, дагы да жегибиз келет. Анан көптөгөн кулинарлар, көптөгөн ресторан, кафелерде ошол глютенди кошушат. Сөзсүз глютенат натрий деп коет. Ошону кошкондо тамак өтө даамдуу болот да, дагы да жегибиз келет. Ошол нерсени бул жерде кошпоптур. Андыктан өтө даамдуу тамак деп айтпайм бул. Бул орточо даамдуу тамак. Бирок сиз даамында мисалы үчүн туз аз деп ойлосоңуз, туздан бир аз кошуп койсоңуз да болот. Таттуураак жегиңиз келсе, бир аз кичине кошуп койсоңуз болот, анткени калорияды өтө аз берип атат. Андыктан эгерде сиз шекер кичине кошуп жейм десеңиз, бир аз өтө кичинекей кошуп койсоңуз болот экен. Ал эми коктейлдер кошуунун кереги жок. Коктейль мына өзү итак эле мына таттуу ичимдиктерден болот, бирок ток кармайт экен. Эми кантип жана канча маал жесе болот? Бул коктейль каша суптарды. Каласаңыз 1 маал, каласаңыз 2 маал. Эми мен бул каша суптарды сизге кошумча вариант катары айтып атам. Каласаңыз сиз туура тамактанууну өзүңүз жасап, өзүңүз өз колуңуз менен ошо салаттарды, көптөгөн рецепттерди интернеттерден көрүп отуруп, үйрөнүп жасап жесеңиз болот. Убактыңыз болбосо анда ушул вариант экен. Каласаңыз нан кошуп
1 турам же 2 турам кошуп жесеңиз болот. Анткени калория өтө аз болуп атат. Андыктан эгерде сиз кошпой жеген сизге жагып атса, анда кошпой жесеңиз болот. Мен кошуп жейм дайым. Нанда калория өтө көп жана көрдүңүз. Бирок бул кашага кошуп жесек болот, анткени калория өтө аз болот. Кантип жасоо керек, Кантип жасоо керек? Демек, кайнак сууга эмес. Кээ бир адамдар адашып кайнак сууга жасап атат. Кайнак сууга муну жасабаңыз эч убакта өтө жаман, өтө противный болуп калат. Анын ордуна жылуу суу. Өзү да инструкциясында кайнак сууга эмес деп турат. Кайнатпа, бышырба деп атат, жылуу сууга жасайт экенбиз, чайып. Анан идишке биз алгач сууду куюп алып, анан үстүнө кашаны куйбайт экенбиз. Кээ бир ушинтип жасайт. Тескерисинче кашаны же супту салып, анан үстүнө суу куюп коет экенбиз. Ошондо туура болот экен. Анан бир нече каша суп алыңыз, анткени сизге жакпай калышы мүмкүн. Бир түрү же 2 түрүн алсаңыз жакпай калышы мүмкүн. Бир каша суп эмес, бир нече түрүн аласыз. Мүмкүн болсо 5-6, мүмкүн болсо 10 түрүн тең баарын тең алыңыз, Коктейлдер дагы бир нече түрүн алыңыз. Себеби ар кимге ар кандай даам жагат, Билесиз, мисалы үчүн сизге манты аябай жагышы мүмкүн, мага жакпашы мүмкүн. Сиз самсаны жакшы көрүшүңүз мүмкүн. Мен мисалы үчүн самса көптөн бери жебейм. Самса мен үчүн манча деле сонун тамак эмес. Мурун деле жебешти элем, кийин жеп көнүп калдым. Анан кийин бул семиртишин билгенде, калория көп экенин билгенде мен такыр баш тартып жебей койдум самсаны. Анан самсаны жегенде курсагың анча тойбойт, дагы жеш керек болот, Андан көрө мен бош жеп алсам курсагым жакшы эле тоет да. Тойбой калса нан кошуп жеп коем. Же болбосо дагы боштон куюп алып дагы жейм. Самсадан көрө калория өтө аз берет. Демек, бул жерде да сиз ошондой суп кашалар тандаганда мүмкүн болсо көбүрөөк түрүн алып жеп көргөнгө аракет кылыңыз. Кимдир бирөөсү жакпаса, жакпай калса, кайгырбастан дароо кийинкисин эртеси күнү кийинкисин ачып алып жасап жей берет экенсиз. Болгону туура жасаңыз, туура эмес жасасаңыз дагы жок болуп калат. Эми арыктоо үчүн эмне кылсак болот, Арыктоо үчүн сиз эмнеге даярсыз? Ушул мен айтып кеткен сабактардын баарын колдонууга даярсызбы, же болбосо мен билем деген бойдон калып кетүүгө даярсызбы? Эгерде сиз чындап арыктагыңыз келсе, чындап сонун фигурада болгоңуз келсе, чындап сиз ден соолугуңузга пайдалуу фигура жасап алгыңыз келсе, анда сиз мына ушул сүрөттөгү аялдарга окшоп өзүңүздүн тамактанууңузду өзгөртүңүз. Мына мен бизнес боюнча жана туура тамактануу боюнча наставнигим. Мына семирип кеткенде мына туура тамактанууну изилдеп, атайын курстарга катышып, ошол тамактануу боюнча адаттарын өзгөртүп алды дагы, мына арыктап алды, Анан көпчүлүк аялдарга оператор аркылуу сабактарды өтүп, көпчүлүк аялдарга өз тамактануу боюнча адаттарын өзгөртүүгө чоң салым кошуп, чоң жардам берди. Кимдир бирөө жасап арыктап алды, кимдир бирөө болсо, жакшы экен деп коюп, дагы деле арыктабай жүрөт. Мен да интернет аркылуу көптөгөн сабактарды өтүп аттым. Мына кимдир бирөө жасап арыктай баштады, кимдир бирөө дагы деле семиз бойдон жүрөт. Мына ушул кыздарга окшоп сиз да арыктагыңыз келсе, ушул аялдарга окшоп, албетте сиз мен үйрөткөн нерсени практикада жасап, мына арыктабасаңыз болот экен. Ушундай сонун мүмкүнчүлүк берип атабыз. Же болбосо аны жасабай жүрө бериңиз. Тола болуп, анан эртең келечекте могу гусеница окшоп, эртең кеч болуп калганда, анан эмнени кийсем экен деп коркуп, кийимди тандай албай, кыйналып, өзүңүздү оор сезип, ден соолугуңуз бул аябай чоң зыяны бар, семиз болгондун. Анткени ишке ургондарыңыз көпчүлүгү иштен кете баштайт, тез иштен чыга баштайт. Андыктан бул ден соолукка да өтө зыян экен. Же болбосо өзүңүздүн тамактануу боюнча адаттарыңызды өзгөртпөстөн волшебная сыйкырдуу таблеткаларга үмүттөнүп жүрө бериңиз. Же болбосо анан эртең келечекте мына ушундай фигура менен жүрө экенсиз. Андыктан сиз сонун фигурада жүргүм келет десеңиз, анда азыр максатка коюп, эртеңкиге өткөрбөңүз, эртең жасайм дебеңиз, бүгүн баштаңыз. Максат коюңуз да ушул туура тамактануу боюнча адаттарыңызды өзгөртө баштаңыз. Ушул ишти баштап, мына өз адаттарыңызды өзгөртүп алып, эртең сонун фигура жасап алсаңыз болот экен бизге окшоп, Же болбосо мен муну билем деп коюп жасабай жүрө бериңиз. Бул эми өзүңүздүн ишиңиз. Анан сиз эгерде бул сабак аздык кылса сизге, бул боюнча бул темада да көбүрөөк билгим келет десеңиз, мына мен атайын тамак же жана арыктатуу аттуу курсумду сатып алсаңыз болот. Ал болгону 300 сом турат. 300 сом деген бул эмне? Бул болгону 2 жолу тамактанууда жок болгон акча, Ал эми мен сизге өтө сонун курсту, мына көпчүлүк интернеттен сиз ошол атактуу диетологдордун сабагын алам десеңиз, алар 5000 сомдон тартып 10000 сомго чейин атайын курстары бар. Ошол курстарды үйрөтөт. Же болбосо менин мына сиздер үчүн арзан, сиздерге доступный болсун деп атайын ушун баягыда баада коюп койгом. 5 саат бою толугу менен сизге ар бир тамак жөнүндө түшүндүрүп берет. Ар бир сырлар боюнча толук ушул дробное питание боюнча көрүүгө айтып берет. Ашказанды алдоо боюнча көптөгөн эмне эгерде арыктабай жүрө берсе кайсы органдар кетет, сизге керектүү мотивацияны берип, мына болду мен мындан кийин тамагымды өзгөртөм дегенге алып келчү ушундай сабагымды көрүп алып, толугу менен көрүп, өзүңүздүн адаттарыңызды толугу менен өзгөртсөңүз болот. Эгерде сизге бул сабак аздык кылса, кантип 10-15 килограммга диетасы арттаса болот деген толук версияны алсаңыз болот. Болгону 300 сом. Аны үчүн сиз мына YouTube'га кирип, ушул арыктоо темамды видеонун астында шилтемеси бар. Ушул жерде басып, сайтка кирип, толук менен бирсе таанышып, анан кийин сатып алсаңыз болот экен. Фитнес спортко барбастан толугу менен кантип артаса болот. Анан баса бул курстун да жакшы жери, менен тышкары дагы менин наставнигимде сабагы бар. Ал жерде сизге белек катары жана ошондой эле бонус катары сизге белек катары ошол курстун ичинде көптөгөн бир 10-15 деген тамактын диеталык түрдө калория аз берүүчү
рецепттери бар. Ошол эле ашты калория аз берчү кылып жасаса болот. Ошол эле тукум кууруганды, мисалы үчүн жумурта кууруганды сиз калория аз берчү түрүндө жасасаңыз болот экен. Ошол боюнча даяр рецепттердин да видеолору бар, ошолорду да көрүп үйрөнсөңүз болот экен. Андыктан мына толук көрөм десеңиз, мен толук версиямды сатып алат экенсиз. Же болбосо ушул тема деле өзү жетишерлик болот. Ушул темадан деле сиз натыйжа чыгарып, биздин Фаберликтин кашаларын, суптарын жегенче, тамагыңызды өзгөрткөнчө сөз сарптасаңыз болот негизинен. Эми айта кетчү нерсе, сизге дагы кошумча сонун сабактардан тааныш болуп кетиңиз. Биздин бетти терини кароо негиздери 1 жана 2 видеобузду көрүп, бүт ушул боюнча, бетти кароо боюнча үйрөнүп алсаңыз болот экен. Анан антиперспирант дезодоранттар боюнча, жагымсыз жыттарды, колдуктагы жыттарды, буттагы жыттарды кетирүү боюнча бүт сабагыбызды көрүп алсаңыз болот экен.